Азамат Алыбаев бүгүн Ош облустук сотунда иштеп баштаганына 3-чү күн. Буга чейин Бишкек шаардык сотунда 9 жыл эмгектенген. Учурда мындагы жаңы иш процесстери менен таанышып жаткан чагы. Бүгүнкү күндө иштер, административдик иштер боюнча азыр бөлүштүрүп, ушул административдик иштер боюнча судья болуп иштеп атам. Жалпы биздин коллегия боюнча, область боюнча 60-тан ашык 70-100ге чейин иштер бар экен. Бул эми иштерди болсо азыр автоматташтырык система боюнча азыр бөлүштүрүп, биз ушул иштерди карай баштадык да. Ал эми Мирлан Боронбаев буга чейин Талас облустук сотунун төрагасы болуп эмгектенсе, учурда катардагы судья болуп Ошко которулуп келди. Ротациянын эң негизги максаты сот адилеттигине элдин ишенимин кайтаруу экенин айтат. Баарыңызга белгилүү болгондой, мыйзам баарына бир. Бирок ошол учурда өзүң жеринде иштеп атсаңыз, тууган чек жаат болуп калат. Классташтарга ички гынаны менен чечүү кичине оордук болуп калат да. Ошондо мынакей замандын талабы бүгүнкү күндөн. Анткени кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп калат да. Ошону азыр болтуруу максатында бүгүнкү күндө ротация жүрүп, мынакей Ош облус сотунда Ош жергесинде Таластын судьялары келип иштеп атабыз. Ош облустук сотунда буга чейин 15 судья иштеп келсе, учурда алардын 13-ü ротацияланды. Алардын ордуна өлкөнүн 7 дубанынан которулуп келген соттор Ошко жайгашып жатышат. Турак жай ижарасы мамлекет тарабынан төлөнөт. Ал эми балдарын мектеп балабакчаларга жайгаштырууда жергиликтүү бийликтин жардам берүүсү милдеттендирилген. Биз азыр алган квартираларга ошондо өкмөт кайта төлөп беребиз деп жатышат. Ошол боюнча документ чогултуп, кайта бизге төлөп берет деп айтылып жатат да. Эми негизинде бул практика мурдатан деле бар. Кээ бир бардыгы эмес, кээ бир ошол региондордо, башка региондордон ошол сотко дайындалып келгендер, алар деле үй жок, квартирасы жок, ошолор деле ошондой квартира алышып, өкмөт тарабынан ал кайта төлөм жатып келген да. Эми бул практика өз башынан эле бар. Азыркы айырмалысы көп соттор которулуп келди да. Мамлекет башчысынын 30-апрелдеги жарлыгына ылайык өлкөдө жергиликтүү соттордун 312 судьясы ротацияланды. Буга чейин мынчалык ири масштабта ротация жүргөн эмес. Бул реформа соттордун ишиндеги калыстыкты камсыз кылып, коррупциялык тобокелдиктердин санын кыскартуу максатын көздөйт. В первую очередь ротация была... Сот тармагын реформалоонун алкагында бул кадам абдан туура чечим деп ойлойм. Себеби ротация кайсы бир жердин тургуну ошол жерде иштебеш керек деген принцип. Бул анын калыс иштөөсүнө өбөлгө, соттор өздөрүнүн кесипкөйлүгүн кайсы жерде болбосун көрсөтүүсү зарыл. Ротациялоодо соттордун макулдугу эске алынды. Соттор которулуп барган жерге алар жашай турган жерлер дайындалып, шарттар түзүлдү. Жайгашуу маселесинде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да жардам берип жатышат. Сот тармагындагы реформадан карапайым калктын да үмүтү чоң. Башка региондордон келип иштеп атат дейм, Чүйдөн, башка дегендей. Демек, бул деген баягы карала турган иштер адилеттүү бир мындай туура чечилет деген ойдомун. Мен бул жарлыкты колдойм. Албетте, ишеним чоң. Бул жарлык бизди аябай кубандырды. Азыркы ротациядан дагы келген ушул соттордон чоң бир жакшы, адилеттүү соттордон жакшы бир ийгиликтер жаралат го деп ишеним артып турам. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.